мен кайра экинчи ирет ушинтип кайрылып барам деп ойлогон жок элем. Эми ушундай акыбалым болуп калды. Эми кайдыгер карабастыр кыргыз элим деп кайрылып атам. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө биз ушундай мындай бир кайгы менен кайрылган учурларында кичине болсо да бир көпүрө болуп берейли, керегине жарап берейли деп бир жаратканга бир жага турган ишти кылайлы деп чакырыктар жасап келебиз. Бирок достор, бүгүнкү күндө бул жашоо ааламда биз өзүбүздүн каалоо менен жашабайт экенбиз. Өзүбүздүн пландарыбыз менен жашабайт экенбиз. Баардык Кудайдын буйругунда, Кудайдын планы менен экен. Адам өзүнө дайыма жакшылыкты каалайбыз, бирок өзгөгө да каалай билип, мына ушул эжекебиз, Рахат эжекебиз көпчүлүктүн мына ошол эле бир тууганы донор болуп, ошол эл барган Индияга жетсек экен деген чоң үмүттө элге, журтка кайрылган мезгилинде ошондо дагы кайдыгер карабаган эл кол сунуп, жакындары, мына эң алгач эле ушул эжекемдин жакындары, тууган уруктары, бир туугандары, эл журт, айылдаштары ошол эле кыргыз элим журт жабыла жапырт аракет кылып, ошол Индияга барып, пересадка болуп, жакшырып келдим деп сүйүнүп келип, бирок достор, бул жерде бир чындык айтылыш керек. Ушул жерде бүгүнкү күндө келип, анан толук жакшыра албай, бүгүнкү күндө кайра ушундай жагдай жаралгандыктан кайра Индияга барыш керекке туура келип жатат, достор. Себеби бул оору менен күрөшүш мүмкүнчүлүгү биздин Кыргызстанда болбогондуктан айла жок көз карандыбыз. Эмне кылабыз? Ошон үчүн айланып эле кайрыла турганыбыз эле элибиз, журтубуз сиздерсиздер. Таянаарыбыз деле карапайым эл бирибизге бирибиз аргасыз. Эми 40-ына чыдаган кыргыз 41-ине да чыдап, мен бүгүн да мынакей эжекемден кабар алганы келип, мундай акыбалын көргөндө чындап эле мен деле баягы жүрөгүм ооруп атат. Себеби жакшырып, көчөдөн жакшырып келгенден кийин 5 жылдан кийин, 6 жылдан кийин дагы биз көчөдөн көрүшкөндө сүйүнүп, сонун маанайда жолугушабыз, көрүшөбүз. Бирок эжекем бул абалында көрүшүлүк мен үчүн дагы мындай маселе болуп атат да. Ошон үчүн жүрөк ооруйт, эч кимибиздин ооруп кыйналбайт. Эми достор, ушул экран алдындагы реквизиттер мына ушул эжекемдин өзүнө таандык. Колдон келишинче 5-10 сомдон болсо да кол сунуп, барган келген жол киресине жарап берели болгону гана. Анан калган маселелерин ошол клиника жетекчилиги менен да сүйлөшүп, ошол анализдерин жана башкаларын мен да колуман келишинче аракет кылып эмесин жасап атабыз. Ошондуктан сиздерден бир өтүнүч. Азыр бул үй бүлөдө бул оору менен кече жакында эле эмес. Канча жыл болуп калды Рахат эже? Деги? Бул оору менен алышып атканыңызгачы? 18. Мына 18 жыл болгон оору эжекем менен бул оору кошо жашап келатат да. Анан ушул оорудан арылдым экен деп сүйүнүп, кубанып, жаңа эле мына келип Кыргызстанга азыр келгениңизге канча болду пересадка болуп? 4 ай. 4 ай, 5-чи айга кетип атат. Мынакей достор. Эми бүгүнкү күндө өздөрү элге кайра кайрылгандан деле өздөрү деле уялып атат. Бирок аргасыз экен да, анан башка жол жок. Ошон үчүн келгиле. Бир чымчым этип дагы аракет кылып, эжекемдин кайра барып келүүсүнө бир мүмкүнчүлүк түзүп берип коелу. Муну эми туура түшүнгөн жакшы адамдар үчүн гана бул кайрылуучу. Ошон үчүн багандай бир ар кандай өйдө ылдый пикириңиздерди, жүрөк оорутарыла тургандай бир комментарийни деле жазбасаңыздар. Жөн эле эжекеме бир дуа кылып койгула, колдон келсе. Колдон келсе жакшы жылуу пикир жазып, колдон келсе бул видеону бөлүшүп койгула. Бул чоң жакшылык. Анткени бул эжекемден кайтпаса дагы сизге, бизге Кудайдан кайтчу жолдору бар, достор. Ошол эжеке эртерээк жакшырып, жакшы барып кайра, жакшырып туруп катарда болуңуз. Аллах Таала амандык берсин, шифасын берсин жараткан. Баардык Кудайдын буйругунда да. Биз каалайбыз. Биз бирок каалаган нерсенин баары эле боло бербейт экен эже. Анан мен деле сиздин бир тууганыңыз катары, замандашыңыз, мекендешиңиз катары мындай жаныңыздамын, кандай учур болбосун. Сүйүнүчүңүздө болгондо да чакырсаңыз келип ортоктошуп болгонго аракет кылабыз, эже. Бүгүнкү күндө мен өзү негизичи ушинтип пересадка болуп келип, баласын үйлөнтүп, сүйүнүп чакырышат. Мен барып, сонун бир илгертен бери бул мындай бир катташып жүргөн адамдар сыяктуудай кубанып чакырышат, кубанычын бөлүшүп, сүйүнөм барып, чын жүрөгүмөн да, анткени бул жашообуз ушунусу менен маңыздуу экен да. Көңүл баалашуу менен. Анан мен мындай бир мен таанышым деле эмес, же алыс эле адам деп бир ишим эмес деген сыяктуудай эмес. Биз дайыма биргебиз эжеке, Кудай буюрса Аллах жардам берсин, шифасын берсин. Мен дагы колуман келишинче аракет кылып,
элге үнүңүздү жеткизип и барган келгенге чейинки аралыкты сүйлөшүүлөр жасап бир жеңил жолдор менен барып келишиңизди аракет кылабыз, Кудай буюрса. Урматтуу кыргыз элим, кандайсыздар, амансыздарбы? Мен буга чейин пересадка болуп келдим эле. Пересадка болгонума 4 ай болду. Ошол жактан трубка менен келдим эле. Келгенден кийин жакшы эле, эми азыркы абалым ушундай оор болуп, кайра барганга туура келип атат. Өзүбүздүн Кыргызстанда врачтар карабайт экен. Бул жерде бизде аппарат жок деп кайра Индияга барганга туура келип атат. Кайдыгер карабай, кыргыз элим, аз да болсо кичине салымыңыздарды кошуп коесуздарбы? Сиздерден суранычы. Эч кимдин башына мындай оор сыноону салбасын. Мен кайра экинчи ирет ушинтип кайрылып барам деп ойлогон жок элем. Эми ушундай акыбалым болуп калды. Эми кайдыгер карабастыр кыргыз элим деп кайрылып атам. Урматтуу бардаштар, эжелер, акалар, укалар, сиңдилер, кандайсыздар? Мен ушу пересадка болгонума 5 ай болду. Мен ошол жактан ушу трубка менен келдим эле. Ал жактан өзү поступление суусу токтойт деп жөнөткөн, бирок дагы деле суусу токтобой ушинтип кыйнап атат. Температура болгондо 39-38 болуп ушинтип кыйнап атат. Бул жерге кечээ больницага барсам албай койду. Бизде аппарат жок текшергенге деп. Кайрадан Индияга барганга туура келип атат. Az da olsa kolumuzdan gelip çardağımızlardı. Bir koyasızlardı diyeyim. Men mınday olanda oyladım bileyim. Özü toktap kalat okşaydı degen oy menen gelgemidi biroq dagı da toktabay şunday oldu. Kayaka gayrışımı dele bilmeyim. Sizlerden şu kişi olsa da jardam bulup koyasızlardı. Şimdi temperatura olup denelerim sargarıp gitti çünkü.